Эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкек шаарындагы номер 20 мектеп гимназиясына Гейдар Алиевдин ысымын ыйгаруу аземи өттү. Жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган адамдардын тобу кармалды. Ала Букада шахтадан газ чыгып, 24 жана 36 жаштагы жумушчулар көз жумду. Ооруканага жаткырылгандар да бар. Кыргызстанда 7 миллионунчу кыргызстандык 20 октябрга жакын жарык дүйнөгө келиши күтүлүп жатат. Бүгін Бишкек шаарындагы номер 20 мектеп гимназиясына Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевдин ысымын ыйгаруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев катышты. Өлкө лидерлери быйылкы жылы Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы мамилелер активдешип, стратегиялык өнөктөштүктүн таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын канаттануу менен белгилешти. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчылары мектептин залдарын жана класстарын кыдырып, мектептин ашканасында башталгыч класстын балдары менен мектептин тамагынан даам сызышты. Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында Бишкек шаарындагы номер 20 мектеп гимназиясына Гейдар Алиев ысымын ыйгаруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев катышты. Президент Садыр Жапаров аталган мектепке Гейдар Алиевдин ысымын ыйгаруу эки тараптуу мамилелердеги орчундуу окуя экенин белгиледи. Айтымында ал эки элдин бекем достугун жана өлкөлөр ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты айгинелейт. Анын пайдубалы эл аралык даражадагы тарыхый инсан, Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиев тарабынан түптөлгөн. Кем бы он ни был, находясь на посту. Ал ким болбосун, республиканын Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болобу, же өзүнүн кичи мекени Нахичеванда болсун. Гейдар Алиев өз доорунун көрүнүктүү өкүлү, кылдат жана ойчул, жаратман, данышман адам болгон. Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү катары СССР министрлер советинин төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеп турганда, Гейдар Алиев СССРдин экономикалык, социалдык жана маданий турмуштун маанилүү багыттарын жетектеген. Анын саясий жана мамлекеттик тажрыйбасы, элдин таламдарын коргоодогу бекемдиги жана ак ниеттүүлүгү, акылмандыгы жана бийик адамдык сапаттары Азербайжандын чегинен тышкары жерлерде да адилеттүү түрдө урмат сыйга ээ болгон. Социальной и культурной жизни СССР. Мамлекет башчысы келечекте бул мектептен Гейдар Алиев сыяктуу инсандар чыгат деген ишенимин билдирди. Как говорил Гейдар Алиев, Гейдар Алиевден коомубуздун келечектеги прогресси көбүнесе биз бүгүн жаштарды эмнеге жана кантип үйрөтө турганыбызга жараша болот деген сөзүн эске салгым келет. Биздин өлкөбүздө жаш муунду тарбиялоо дайыма көңүл борборунда болуп келген. Жаштарыбыз бир тууган эки элдин жана өлкөлөрдүн ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын бекем көпүрөсү болуп каларына жана келечекте бул мектептен Гейдар Алиев сыяктуу инсандар чыгат деген ишеничтемин. Убежден, что дети получат. Өз кезегинде Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев жогорку даражадагы сый урматы жана эки элдин достугун бекемдөөгө багытталган аракеттери үчүн жалпы кыргыз журтчулугуна ыраазычылык билдирди. Алиев эки өлкө ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жогорку деңгээлге көтөрүлгөнүн канаттануу менен баса белгиледи. Я хотел бы еще раз выразить благодарность. Гейдар Алиевдин урматына арналган мындай эстелик үчүн дагы бир жолу Кыргыз мамлекетинин президентине жана кыргыз калкына ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле сөзүмдүн аягында Гейдар Алиев жана Низами Гиянжеби атындагы мектептин мугалимдеринин жана окуучуларынын жакынкы каникулдарына Азербайжанга келүүсүнө чакырам. Сиздердин келүүңүздөрдү уюштурам. Баку шаарына кааласаңар башка аймактарга барсаңар болот. Жалпысынан өнөктөштүгүбүздө биздин билим берүү тармагыбыздагы катташуу
окутуудан баштасак, бул балдарыбыздын келечекте достошууга, кызматташууга тарбиялайт. Дагы бир жолу жалпы Азербайжан элине болгон белиңиздер үчүн ыраазычылык. Ал эми бир тууган кыргыз элине тынчтык жана бакубактчылык каалайм. Андан соң өлкө лидерлери мектептин залдарын жана класстарын кыдырып чыгышты. Класстарды көрүү учурунда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев футбол тобуна кол коюп, окуучуларга белек кылды. Аны менен катар мамлекет башчылары мектептин ашканасында башталгыч класстын балдары менен эртең мененки тамакта баарлашып, алар менен мектептин тамагынан даам сызышты. Ардактуу меймандар үчүн мектептин окуучулары Кыргызстан менен Азербайжандын достугун чагылдырган ырларды окуп, ырдап, ошондой эле Манас эпосунан үзүндүлөрдү айтышты. Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев балдардын талантын белгилешип, алардын окууларына ийгиликтерди жана жаркын келечекти каалашты. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бүгүн президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын өлкө башчысы Ильхам Алиев Аларча жаратылыш паркында кыскача этно-маданий программа менен таанышканын мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Эскерте кетсек, Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары 11 октябрь күнү башталган. Паркка келген өлкө лидерлерин 12 баатыр жана акындар тосуп алды. Кол өнөрчүлөр аллеясына өтүп, президенттер Кыргыз элинин улуттук каада салты, кол өнөрчүлүк буюмдарын жасоочу усталардын устаканасы, улуттук шырдак килемдердин көрүп чыгышты. Ардактуу меймандар үчүн тамак аштан даам татуу, улуттук азык-түлүк көргөзмөсү жана атылар изи Кыргыз улуттук кийимдеринин коллекцияларын көргөзмөсү уюштурулду. Ошондой эле мамлекет башчыларына бүркүтчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салттуу салбурун аң улуунун элементтери көрсөтүлдү деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 12 октябрда иш сапары менен Казакстандын Борбору Астана шаарына учуп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчы Астанада Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 6 саммитине 14 октябрда өтчү КМШ мамлекеттеринин президенттеринин кеңешинин кезектеги жыйынына жана Борбор Азия, Россия форматындагы 1 саммитке катышат. Жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. 10 октябрда Бишкек шаарында $5700 өлчөмүндөгү жасалма банкноттордун партиясын сатууга аракет кылган Кыргызстандын жарандары кармалды. Ошол эле учурда бул адамдар криптовалюта сатып алууну көздөгөндүгү аныкталган. Кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту боюнча иш козголуп, анын алкагында жарандар кармалды жана мындан аркы иликтөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алабука районундагы кен өндүрүүчү ишкананын шахтасында газ чыгып, бир кызматкер каза тапты. Кырсык Иштамберди кенинде казуу иштерин жүргүзүп жаткан Full Gold Mining компаниясынын участкасында 11 октябрда түнкү саат 2:29 катталып, ошол эле маалда өзгөчө кырдаалар министрлигине кабар түшкөн. УКМдин алдындагы тоо-кен куткаруу кызматынын 9 кызматкери жерине барып, шахтада калган адамды алып чыгышкан. Буга чейин бул аймакта мындай кырсык болгон эмес жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турган. Улар 10 адамга жакын болгон ошол жерде иштегендерденчи 10 адам келип Алабука больницасына келип ошол жерде скорый менен алып келишкен. Каза болуп калган дагы ошол жерге алып келишкен. 6 амбулатордук дарыларын алып чыгып кетип, 4 ошол жерде жатат бүгүнкү күндө. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык жашоого такыр жараксыз болгон 423 үйдүн ордуна жаңы үйлөрдүн курулушу жүрүүдө. Аны менен катар эле Баткен районунун Тажикстанга чектеш жайгашкан Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу
менен талкаланган. Учурда 2 айылды жаңыдан түптөө боюнча генералдык план бүткөрүлүп, курулуш иштери башталар алдында турат. Баткен облусунун калтуу конуштарында жайгашкан жаңы тургузулган жеке турак үйлөрдүн укук ырастоочу жана укук белгилөөчү документтери бир убакытта курулуш иштерин аяктоо менен тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан менчик ээлерине акысыз берилет. Ар бир үй баягы өзүнүн эмеси бар. Казык менен кагылган өзүнүн размерлери менен коюлуп, азыр жумуштар баштап, ошол жумуштар азыр буйруса биз менен чогуу алдына жүрүп атат. Биз ошол ген планды баягы өзүңүз билгендей жол, анан арычный система, балдар баса тургандай пешеход жолдордо салынат. Анан ошол 2 айылды жаңы ген план боюнча, ген пландар баары бекитилди. Ошол жумуштарды жүргүзүп атабыз. Эл менен макулдашып, тыгыз бир чогуу иштеп атабыз. Кыргызстанда аскердик кызмат өтөө мөөнөтүн узартуу сунушу коомдук талкууда турат. Аталган мыйзам долбоорго ылайык, эгер УКМга чек ара кызматы, ички иштер же өзгөчө кырдаалдар министрликтери сыяктуу мамлекеттик органдар демилгелесе, кызмат өтөөгө чакырылган жоокер 2 айга чейин кармалып калышы мүмкүн. Тагыраагы муктаждык жаралган учурда 14 айга чейин алып калууга укук берилет. Бул долбоор боюнча серепчилердин пикири кандай? Толугураак кийинки материалда сөз болот. Буга чейин Коргоо министрлиги аскердик кызмат өтөө мөөнөтүн узартууну сунуштаганы маалым. Учурда аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык, эгер Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, чек ара кызматы, ички иштер же өзгөчө кырдаалдар министрликтери сыяктуу мамлекеттик органдар демилгелесе, кызмат өтөөгө чакырылган жоокер 2 айга чейин кармалып калышы мүмкүн. Тагыраагы муктаждык жаралган учурда 14 айга чейин алып калууга укук берилет. Дагы 2 ай кошсок деген бул дагы эле туура. Biz баарыбыз 2 жылдан кызмат кылганбыз, алыскы региондордо кызмат кылганбыз. Азыркы убакта 1 жылдык мөөнөт абдан аз. Себеби дегенде учебный базада азыр 1 ай эле окутуп туруп, анан кийин солдатка, жоокерге автоматты карматып туруп, анан сенин границаң ушуну коройсуң деген мааниде болуп атат. Жок, жоокер жок дегенде 3-4 ай ошол курсту өтүш керек. Не только оружие менен заниматься этиш, чек араны кандай коргош керек, эл менен кандай мамиле кылыш керек, ошол жердин шартын билиш керек, ошол жерде бардыгын адаптация өтүш керек. Сунушталган долбоордо Коргоо министрлиги мурдагы чакырылган аскерлер кетип, жаңылары тийиштүү тажрыйба топтогонго чейинки аралыкта куралдуу күчтөрдүн жалпы күжүрмөн даярдыгы алсызыраак болуп каларын айткан. Ошондуктан дал ушул айларда армиянын катарында тажрыйбалуу жоокерлерди кармап туруу керек деп эсептешкен. Мындай аракет жаңы чакырылыштагы аскер кызматчыларын окутуу даярдоо мезгилинде мурда чакырылган аскер кызматчыларын аскердик кызматта кылуусуна мүмкүндүк берет. Алсыз деле азыркы 1 жылга барган жоокерлер 10 ай, 10,5 ай дегенде үйлөрүнө кайтып атат. Себеби дегенде азыр жаңкы дедовщина дегенде жок кылыш үчүн бир призыв кызмат кылып атат. Кийинки призывди призывать эткенде ал призыв үйүнө кетип атат да. Ошон үчүн баштакы эле системага киргизип туруп 6 ай бир призыв кызмат кылыш керек, 6 ай бир призыв кызмат кылыш керек, анан 3-6 ай бир призыв кызмат кылса, ошондо армиянын иши дагы жакшырат эле деген ойдомун. Эң негизгиси ошол аскер институттарындагы ушул Баткендин бир жерин ачыш керек, же адам жайга ачыш керек болбосо. Анткени ошол институттар ачылса, ошол жерде аскер адамдар көбөйөт. Мына байрактар айрыкча. Ушул нерселер жакшы нерсе экен да. Ал жерде эгер меми болсо да адамдын саны өлбөйт экен, точно барып урат экен, ушундай байрактардан биз көбүрөөк алышыбыз керек экен. Чем самолет алып, же вертолет алгандан көрө, ондан көрө 15 байрактар алып койсо, биздин кыргыз армиясында ошол нерсе күчтүүрөөк болгудай. Анан кийин винтовкаларды алышыбыз керек. Снайперский винтовкаларды алып туруп, баягында ошо мергендерди учетко алып, как положено 1 айда же 3 айда бир жолу 1 айдан машыктыруу өткөзүп, солдаттарга берген айлыктын жарымын төлөшүп, аларды алыш керек кадровый службага. Акыркы жылдары бийлик кыргыз армиясынын кубаттуулугун жогорулатуу аракеттерин көрүүдө. Ал ортодо заманбап октары, курал-жарактар менен камсыздалды. Мындан улам өлкө башчы Садыр Жапаров 2022 жылдын 1-октябрынан тартып, Кыргызстандын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлыгын 80%га чейин көтөрүү жарлыгына кол койгон. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.
Жалал-Абад маданият жолунун биринчи катмарынын 92% асфальтталды. Бул жолду ушул жылдын 31 декабрына чейин толук бүткөрүү мерчемделген. Деген менен айрым факторлордон улам асфальттоого керектүү материалдардын келиши кечеңдеген. Мындан улам жолду реконструкциялоо иштери айтылган мөөнөттөн кечирээк бүтүп калышы болжолдонду. Кененирээк кийинки материалда. Жалал-Абад маданият жолунун биринчи катмарынын 92%-на асфальт төшөлдү. Келишимге ылайык бул жолду жылдын аягына чейин толук бүткөрүү пландалган. Учурда экинчи катмарын асфальттоо иштери жүрүп жатат. Негизи өзү общий бизде 67 километрдей жолду оңдошубуз керек болсо, анын биринчи катмарында 9 сантиметр асфальт каралган, биринчи катмары. Ал бүгүнкү күнгө 62 километри бүттү, 5 километр калды. Азыр жасап атышат, буюрса бир айдын ичинде же болбосо 2 айдын ичинде максимум бүтөт. Анан экинчи слоебуз бар. Экинчи слойдон 67 километрдин 17 километри бүттү. 50 километр бар. Долбоордо жолдун узундугу боюнча 74 аялдама курулары белгиленип, учурда анын 17си орнотулган. Ал эми калктуу конуштарда 40 километр жөө адамдар жүрүүчү жол курулуп, жарыктандыруу коюлат. Биринчи катмардын чөгүп же жаракка кеткен аймактарын компания кайрадан асфальттап бермекчи. Жолдун категориясы каралганда экинчи категорияда каралган. Жолдун параметрлери ошол экинчи категориянын требованияларына толук жооп берет. Экинчи категорияда мисалы үчүн азыр эми биз населен элди калктуу калк жашаган пункттарда, населен пункттарда асфальттын кеңдиги 15 метрге чейин жетет. 15 метрге чейин жетет. Ал эми калган участоктордо 9 метрден 12 метрге чейин. Долбоорго ылайык 188 курду салуу пландалып, 172си курулган. Ошондой эле 9 көпүрөнүн 4-ү курулуп бүткөрүлгөн. Жолду курууда дүйнөдө болуп жаткан окуялардагы тоскоолдук кылган. Алсак пандемия амалында дагы курулуш токтоп калган. Аба ырайы жана жаан-чачындагы жолду курууда тоскоолдук жараткан учур болду. Андан сырткары быйыл Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаал дагы таасирин берди. Себеби Орусиядан келе турган курулуш материалдары кармалып кечигип жатты. Бирок ошого карабай компания 31 декабрга чейин бүтүрөбүз деп турат. Ош-Бишкек трассасынын бул бөлүгүндө дагы унаа тынымсыз каттайт. Мындан улам унаа айдагандар асфальттоо иштери тезирээк бүтсүн деген тилекте турушат. Себеби жолдо жүрүүнүн ыңгайсыздыгы, чаң жана унаа тыгыны байма-бай катталып, айдоочулардын шаштысын алууда. Эми жолдун оңдоп атат, эми неме лазым? Оңдоса тезирээк бүтсө бизге жакшы да ошо. Канча эртерээк бүтсө, эртеңки күнүнөн жаңыр-паңыр жагып барса, андан бетер кууж болуп кетет. Чаң болуп атат. Пробка болуп атат, жолго чыгыш аябай кыйын болуп калды. Эми эртерээк бүтүп берсе жакшы болот эле бизге деле. Шоферлорго айрыкча жолдо жүргөндөргө деле машиналарга кыйын болуп атат. Иштегенде эле болуп атат го, сүрүмүш болуп бирдемелер кылып эле атышат, кыймылдай эле атышат, бирок пробка аябай чоң болуп атат. Ошо тыгын көп болуп атат. Ошондой кыйынчылыктар болуп атат, жол тегиз болбой. Эми кышка чейин бүтүп калса экен деп атабыз, эми билбейм. Жолдун ыңгайсыздыгы көп жаралып атат. Айдоочуларга ыңгайсыз жаралып атат. Эми биз дагы ойлойбуз, эми болушунча бир мүмкүнчүлүк болушунча бир эртерээк бүтүрүп өз жолун өз нугуна койгондо жакшы болот эле деп атабыз эми. Бирок жакшы канча дагы иш жумуш болуп атат. Жалал-Абад маданият жолунун курулушу 2018 жылы башталган. Тендерди азербайжандык Азверт компаниясы утуп, 67 чакырым жолдун салынышын 52 миллион долларга баалаган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион. Пенсия өлчөмүн 1 октябрдан тарта 1700-дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечими кабыл алынган. Учурда пенсияга кошулган каражатты алгандар кубанычын жашырышпайт. Анткени буга чейин бул өлчөмдө пенсия көтөрүлбөгөндүгүн айтып, өлкө башчыга ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Президент Садыр Жапаров 1 октябрдан тартып пенсияны жогорулатуу боюнча чечим кабыл алгандыгы тууралуу Facebook баракчасына жазган. Ал өз кайрылуусунда буга чейин пенсия өлчөмү орточо эсеп менен 200-300 сомго көтөрүлүп келсе, эми өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700-дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алгандыгын айткан. Жалал-Абад облусу боюнча 135 миңдей пенсионер бар. Алардын баары бирдей өлчөмдө пенсия албайт. Ошондуктан пенсиянын көбөйүү тартиби да ар бир пенсионердин эмгек стажына,
жаш курагына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болот. Айрымдарына 2000 сомдун тегерегинде кошулса, айрымдарга 1000 сомго жетпеген акча кошулган. Жалпы базовый бөлүгү эми ошол толук стажы болгон болсо, ошо базовый бөлүгүн толук алат да. Анан ошо стажына карап кетет да. Ошондон эгер стаж не полный болуп кала турган болсо, соответственно, пропорционально расчёты чыгат. Ошо негизинде камсыздандыруу бөлүгү болсо, ол дагы ошо пенсионер ого чейин касыл жерде иштеген болсо, ошол иштеп аткан айлыгынын өлчөмүнө карап туруп, анан ошонун баардыгы эсептелинип туруп, анан 15%-дын өлчөмүндө экинчи бөлүгү кошулуп атат, индексациясы. Токонбай Турганбаев агартуу тармагында 58 жылдан бери эмгектенип келет. 2005 жылы пенсияга чыгып, каражат ала баштаган. Пенсия көтөрүлгөнгө чейин 16 000 сомдун айланасында алган болса, октябрдан баштап 19 000 сом алгандыгын айтып кубанат. 3,5 000 сом кошулуптур. Анан эми азыр 19,5 000 сомго жетип калды. Мен ошого айтам да, мына азыркы биздин өкмөт, мында бийлик башы президентибиз баш болгон өкмөт, ушуларга мына мен жалпы эле мындай пенсиялардын атынан айтар элем. Ой, Кудайга шүгүр. Ушу 1000 мертебе рахмат айтышыбыз керек. Ушуну кээлери ма азыраак болуп калыптыр да, андай мындай деген сөздөрдү айтып калгандар да болот эле. Мен айтар элем, урматтуу пенсионерлер, урматтуу мекендештер, адамдын каалоосу менен адамдын написинин чеги жок. 1 октябрдан тартып пенсияны жогорулатуу чечими кабыл алынган. Пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 70 миллиард сом каралат. Бул көрүнүшкө тургундар кубангандыгын айтып, ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Рахмат, Алла 300 сомган, көнүүдүк 1000 сомган, мен көнөмүз да шунчалык кошулуп калды. Өкмөтүбүзгө рахмат. Анан согуш өкмөттөгүлөрдү канча болсо да рахмат да, мындай көтөргөнү, мындай кичине болсо да жардам болот. Анын үчүн президентке, ошо жогорудагы министрлик иштемеге чоң рахмат айтабыз да. Рахмат. Жакшы болуп атат да. Анан биздин президенттин иштегени да жакшы да. Ошо президенттин иштегенин жакшылап колдоп, анан ошо кылган иштерин дайыма колдоп турсак жакшы болот эле да. Азыр жакшы 1000 сом кошулупту, Аллага шүгүр. Баракалуу боттен, мындан кийин баракасын берип жакшы неме болсо болду, бизге нема кылабыз. Ошо катта хожайындарыбызга рахмат, мына ушунчалык пенсионерлерге хүрмөт кылып, мына немесini ашырып, нема кылып. Пенсиянын өлчөмү өткөн жылдын 1 октябрында дагы көтөрүлгөн. Анда 4785 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 200 сом. Ал эми 4785 сомдон жогору пенсия алгандарга 500 сом кошулган. Пенсияны көбөйтүү үчүн республикалык бюджеттен 154 миллион 300 миң сом бөлүнгөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойшубаев, регион. Жогорку кеңештин вице-спикерлигине депутат Нурланбек Азгалиев шайланды. Жашыруун добуш берүүдө 81 депутат анын талапкерлигин колдоду. Каршылар болгон жок. Вице-спикерликке Азгалиевдин талапкерлигин 50 депутаттык тобу көрсөткөн. Ал жалгыз талапкер болгон. Парламенттин 12 октябрдагы жыйынында төраганын ордун басары болуп иштеген Улан Пиримов кызматын тапшырган. Кыргызстанда өлүмдүн жалпы көрсөткүчүнүн 50%-ын жүрөк кан тамырлар оорулары түзөт. Жугуштуу эмес оорулардын аягы майыптыкка өлүмгө алып келүүдө. Бул тууралуу бүгүн 12 октябрда Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова билдирди. Министр Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоорунун түштүк аймакка 2 фазасынын ачылышына старт берүү аземине катышты. Долбоор аркылуу 2027 жылга чейин жүрөк кан тамыр оорусунан каза болгондордун санын 25%-га чейин түшүрүү пландалган. Белгилей кетсек, атылган долбоор буга чейин республикабыздын түндүк регионундагы 4 облуста иш алып барып, натыйжалуу жыйынтыкка жетишкен. Долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган. Ошон үчүн биз бардык ушул адистерди камтып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, туура тамактануудан баштап дарыланууга чейинки ар бир баскычына өзгөчө басым жасашыбыз керек. Бул долбоор биздин элибиздин ден соолугун сактап жана коргоодо өтө маанилүү долбоор.
Анан биздин элибиздин арасында дагы бүгүнкү күндө бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында элибиз өзү дагы ден соолугуна кам көрүп, ушул долбоордун бардыгын биз буюрса биргеликте жакшы аткарабыз деген ишеничте турабыз. Кыргызстанда 7 миллионунчу кыргызстандык 20 октябрга жакын жарык дүйнөгө келиши күтүлүп жатат. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитеттен билдирди. Аталган ведомствонун маалыматына караганда 1 августка карата Кыргызстан элинин калкынын саны 6 миллион 977 миң адамды. Ал эми 1 октябрга карата 6 миллион 995 миң адамды түзгөн. Саламаттык сактоо жана санариптик өнүктүрүү министрликтеринин ыкчам маалыматына караганда келе жаткан аптада 7 миллионунчу бөбөк жарык дүйнөгө келет. Кыргызстандык 6 миллионунчу бөбөк Айлин Кожошова 2015 жылы 25 ноябрда Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал эми 5 миллионунчу кыргызстандык Бишкек шаарында 2002 жылы 27 августта төрөлсө, кыргызстандыктардын санын 4 миллионго жеткирген Каникей Кайыпова 1985 жылы 27 майда Ош облусунун Кара Суу районунда туулган. Эсептей келгенде 6 миллионунчу жана 7 миллионунчу болуп туулган кыргызстандыктардын айырмасы 7 жылды түзгөн. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен башталып, түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.